Акыры Нурмагомедов менен Макгрегор беттешмей болду. Мушкерлердин турнири 6 октябрда Лас-Вегас шаарында өтөт. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов менен ирландиялык спортчу Конор Макгрегор UFC 229 турниринин алкагында беттешет. Бул туурасында мушкерлердин абсолюттук чемпионатынын расмий сайтында жарыяланды. Мушкерлердин турнири 2018 жылдын 6 октябрында Лас-Вегас шаарында өтөт. 2018 жылдын эң кызыктуу беттеши ушул күздө болмокчу. Конор Макгрегор UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиондук курун кайтарып алуу үчүн беттеш өткөрөт. Анын атаандашы эч жеңилип көрбөгөн мушкер уюмдун учурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов болот, деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, Нурмагомедов быйыл апрелде UFC уюмунун чемпиону болду. Ал эми Макгрегор UFC'нин тарыхында 2 салмакта тең чемпион болгон Ирландия мушкери. Сиз кайсыл мушкерге балет этесиз? Сиздер кайсыл мушкерди жеңет деп ойлойсуздар жана колдойсуздар? Комментарийге жазып калтырыңыздар.